Жалал Абад шаарында Пушкин көчөсүн кеңейтүүнүн экинчи этабы октябрь айынын орто ченинде бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Бул тууралуу курулуш ишин жүргүзүп жаткан Жалал Абад АБЗ ачык акционердик коомунан билдиришти. Пушкин көчөсү Жалал Абад шаарында негизги чоң көчөлөрдүн бири да. Ошондон бул жерде движение аябай көп. Ошон үчүн мисалы үчүн бир жумуш аткарылып атканда экинчи жумушту күтүп турушка туура келип атат да. Ушундан да кечигип атат. Анан азыркы күндө мына бир тарап жол полный ачык, тротуар бүткөн, почти 100% бүткөн. Экинчи тарабы деле почти болду, бардык жагы. Азыр 14 метр жол ачык, проезд бар, эч кимге мешать этпейт. Азыр бул азыраак жумуштар калды, Кудай кааласа 5-10 күн ичинде бүтүрөбүз. Жумуш иштери апрель айында башталып 31 августта пайдаланууга берүү болжолдонгон. Бирок ишти аткарып жаткан Жалал Абад АБЗ компаниясы менен эки тараптуу келишимге өзгөртүү киргизилип, көчөнү бүткөрүү мөөнөтү артка жылдырылган эле. Анткени жол кеңейтүүдөгү мүчүлүштүктөр, тактап айтканда, жол бойлото тигилген дарактарды кесүү, кызыл сызыктан чыккан үйлөрдү жылдыруу сыяктуу жумуштар жана жол четинде бир катар коммуникациялык маселелерди чечүү убакытты талап кылган. Бир күн да жапкан жокпуз да. Постоянно жол ачык турду. Элдер, шаардын эли жүрүп атты. Биз ошого да кечиктик да. Мисалы үчүн бул тараптагы жумуш жасап атканда наркы тарапка тийишпей турдук бизчи. Чтобы элдер кеңири кесип жүрүп жол ачык болсун. Шаарлыктарга бир ыңгайсыздык жаралбасын депчи. Азыр бир тарабын толук бүтүрүп, мына азыр тротуарлар ачык, жүргүнчүлөр жүрүп атат. 14 метр жолду берип койдук азыр. Ошондон дагы кечиктик да, биз бир тарабын бүтүрүп, анан экинчи жакка өттүк. Шаардын тургундарга ыңгайсыздык жаратпас үчүн. Азыркы тапта кеңейтүү иштеринин экинчи этабы бүткөрүлүп, жол жээгинде тротуарларды асфальттоо иштери жүрүп жатат. Быйылкы жылы ошо мына эле Пушкин көчөсү эмес, мына жер астына түзөтмөк 2 күн ичинде ачабыз, Кудай буюрса алып бүттү. Андан сырткары Байзак көчөсү болду. Байзак көчөсүндө асфальт төшөө жумуштары болуп атат. Аны дагы 10 күн ичинде тапшырабыз. Бул жылы Жалал Абад шаарында бир катар көчөлөрдү кеңейтүү иштери аткарылып, шарттар түзүлүүдө. Шаар тургундары жана унаа каттамдары күндүзү тургай, түнкүсүндө жарык калаада тоскоолдуксуз жүрүүдө. Жол кеңейтилгенге чейин үйлөр бири кирип, бири чыгып турат эле. Эми болсо баары тегиз. Тротуарлары менен кенен болуп, ыңгайлуу шарттар жаралды. Түйүнүп атабыз. Жолубуз кеңейип, тротуарды мына басканда ушу баскың келет. Мына азыр эртең менен дагы кечинде дагы жөө келип, жөө кетип атабыз. Буга чейин автобусту күтүп, маршрутканы күтүп турат элек. Эми баягы жолуң тегиз болсо, кандай десем бир рахат алат экенсиң да баскандан. Эске салсак, Пушкин көчөсүнүн биринчи этабы өткөн жылы кеңейтилген. Быйыл узундугу 810, туурасы 16 метрге чейинки аралыкты кеңейтүү үчүн жергиликтүү бюджеттен 24 миллион сом акча каражаты каралган. Тендердик наркы 19 миллион сом деп бааланган. Элиза Жолтоева, Бейбек Жумабаев, Жалал Абад шаары.